Assalamu алейкум. Эгерде сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын саламатчылыгына кайдыгер эмессиз, жана буга чейин кандайдыр бир иш-аракеттерге барып, ошол интернеттен алган маалыматтарды колдонуп жүрөсүз. Дарыгерлерге дагы өз убагында барып, ооруларга каршы күрөшүп жүрөсүз. Бүгүн дагы сиздердин ошол акыл көрөңүңүздөрдү толуктай турган жана эгерде колдонсоңуздар саламатчылыгыңыздарды жогорку деңгээлге жеткире турган, ар кандай ооруларга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүңүздөрдү жогорулата турган маалыматтар менен бөлүшүп кетем. Негизи табиятта эч бир дары дармек алмаша албай турган, ден соолук үчүн кайталангыс пайдалуу болгон каражаттар бар. Эгерде биз аларды өз убагында колдонуп жүрө турган болсок, өтө чоң жетишкендиктерге жетип, ден соолук боюнча дээрлик көйгөйлөрүбүз калбай калат, же болбосо өтө аз ооруйбуз. Ошол табияттын эң чоң белектеринин бири бүгүн мен сиздерге айтып бере турган нерсе бул брокколи капустасы. Мынакей көрүп койсоңуздар болот. Мен бүгүн алып келип эле жарымын жеп койдум. Бул курамында пайдалуу болгон толтура нерселер бар. Аларды айтып өтүштүн кереги жок. Болгону кайсы ооруларга пайдасы бар, же болбосо ошол ооруларды алдын алат деген сөздөрдү айтып өтсөм болот. Биринчи эле бул баарыбыздын жүрөгүбүздүн ишин ала турган, же болбосо коркута турган, балким тааныштарыбыздын арасында дээрлик жоктур. Ошондой болсо дагы биз ал оорудан чочулап, ошондон качып жүрөбүз. Ошол оору болсо бул рак, же болбосо орусча айтканда злокачественный опухоль. Ошондой жаман оорудан сактануу мүмкүнчүлүгүбүздү жогорулатат, эгерде биз аны тез колдонуп тура турган болсок. Андан сырткары иммунитетибизди бекемдейт, албетте. Ошону менен бирге кант диабети менен күрөшүүгө дагы абдан жакшы жардам берет. Кан басымыбызды нормага келтирет. Бул биз үчүн өтө чоң көйгөйлөр, өйдө айтып өткөн оорулар. Ушулардын баарына абдан жакшы жардам берет. Бирок бул эле эмес, мындан сырткары дагы өтө чоң, же болбосо көп ооруларга пайдасы зор. Ооруларга дебейин, ошол ооруларга жетип калуу коркунучун токтотот. Ошондуктан албетте муну колдонуңуздар жана пайдасын көрүңүздөр. Аны кантип колдонуу керек десеңиздер, аны ушул чийки боюнча, же болбосо кан боюнча деп айтам. Анткени аны кайната турган болсок, же кууруйбузбу башкача түргө өзгөртө турган болсок, пайдалуу болгон сапаттары дээрлик жоголуп кетет. Анын эң пайдалуу болгон ичиндеги нутриенти бул сульфорафан деген зат. Анын ошол жоголбой турган абалда колдонуп калыш үчүн аны туурап майдалап алабыз дагы. Бир аздан кийин колдонуп, мисалы бир 10-15 мүнөт күтүп туруп, андан кийин жесек болот. Эгерде өзүн жеш кыйын боло турган болсо, аны салат кылып алып туруп, ага өтө эле баягы синтетикалык жол менен даярдалган каражаттарды, мисалы майонез деген сыяктуу нерселерди кошпой, болгону табияттын өзүндө бар болгон гана нерселерди аралаштырып туруп жей берсек, абдан пайдасы зор болот. Өйдө да айтылган бардык үмүттөрдү актайт десем болот. Эми мындан сырткары дагы сиздер үчүн пайдалуу болгон бир өтө сонун маалыматты жеткире кетейин. Эгерде сиздин салмагыңыз оор болсо, же болбосо курсагыңыз чыгып турса, ошону жоготууга жардам бере турган өтө пайдалуу бир суюктук тууралуу айтып берейин. Аны даярдоо жолу дагы өтө жөнөкөй. Бул дагы жалкоолор үчүн өтө жакшы кеңеш. Эгерде сиз аны дагы колдоно турган болсоңуз, бул дагы сиз үчүн өтө жакшы болот. Муну менен сиз салмагыңызды гана жоготпойсуз, азайтпайсыз, ден соолугуңузду дагы бир кыйла бекемдеп аласыз.
бизге керектүү болгон нерселер болсо төмөнкүлөр. Дистирленген суу 1,5 литр. Дистирленген суу бул кадимки эле суу, бирок анын курамындагы микро макро элементтердин баарын алып коюп, H2O суу, таза сууну гана калтырылган абалы. Аны эгерде сиз Ош шаарында жашасаңыз, 5-чи аптеканын артында дагы бир аптека бар. Аны билсеңиздер керек. Ошол жерден сатып алсаңыздар болот. Ошол башка аймактарда болсоңуздар дагы балким издештирип өзүңүздөр жактан тапсаңыздар болот деп ойлойм. Ушул дистирленген суунун 1,5 литрин кайнатасыз. Ага 2 чай кашык эмес, аш кашык лимондун ширесин кошосуз. Лимонду арчып туруп эле учун аз-маз бир аз сыгып, 2 аш кашык соогун чыгарып туруп, ошол суунун үстүнө куясыз. Андан сырткары 1 аш кашык алма уксусун кошосуз. Экөөсүнүн тең пайдасы зор биз үчүн. Мисалы, ошол лимон иммунитетибизди бекемдей турган болсо, алма уксусу зыяндуу болгон триглицериди деп коет, майларды жоюуга же жоготууга абдан пайдасы зор болот. Булар тууралуу мурдагы видеолордо дагы айтып өтүлгөн. Бүгүн дагы эскертме катары кошумчалап кое берейин. Мындан сырткары дагы 1 аш кашык таза бал болуш керек. Ошону дагы кошуп туруп, аралаштырып, жылуу болгонго чейин муздатасыз дагы, иче бересиз. Ошол түгөнгө чейин бөлүп ичип коесуз. Күндө ичиңиздер дебейм. Балким бир жумасына 2 жолу же болбосо 10 күндө 2 жолу ичсеңиз деле жетиштүү болор. Ичип жүрсөңүздөр, ден соолугуңуздарга өтө чоң пайда келтирген болосуздар. Бул бир гана арыктоо эмес, өтө чоң пайдасы ошол ден соолукту дагы жакшылоо. Негизинен азырча ушулар, бирок муну менен пайдалуу болгон маалыматтар токтоп калбайт. Албетте колдонуп көрүңүздөр. Бир жолу колдонгондо эч нерсени сезбешиңиз мүмкүн. 2 жолу колдонгондо дагы балким анча сезбейсиздер. Бирок эгер сиз ден соолугуңузга көп деле пайдалуу болгон нерселерди кылбай жүргөн болсоңуз, тез аранын ичинде эле булар өздөрүнүн пайдалуу жактарын көрсөтө баштайт.